Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер. Бүгүнкү сабагыбыз бизде Zitherboard онлайн доскасы аталмакчы. Бул досканын мүмкүнчүлүктөрү аябагандай көп. Аябагандай мүмкүнчүлүктөрүн сиздер колдоно аласыздар. Бул мүмкүнчүлүктөрдү азыр биргеликте көрмөкчүбүз. Кандай мүмкүнчүлүктөрү бар. Zitherboard деп ошол Google'га жазсаңыздар ушундай сайт чыгат. Киресиздер. Ичине киргенден кийин эле русскийге которуп алсаңыздар болот. Бул абдан сонун онлайн доска, мүмкүнчүлүктөрү аябагандай көп. Мисалы үчүн начать рисовать сейчас деген бар. Бул жактан эң биринчи регистрация жасайбыз. Авторизовать дегенди басып, регистрация оңой эле киресиздер. Через Google дегенди басабыз. Аккаунт тандайбыз. Продолжить басабыз. Болду. Мынакей группабызга катталды. Бул жакта бизге эмнелерди көрсөтүп атат? Ушундай мүмкүнчүлүктөрдү сиздер дагы колдонсоңуздар болот деп атат. Мынакей бул такталарды өчүрүп койсоңуз болот экен, көрдүңүзбү? Же болбосо кайра кайталап мындай кылып эметсеңиз болот экен. Бул доскада мүмкүнчүлүктөрү аябагандай көп. Мисалы үчүн мынакей карап көрөлү. Кандай сонун мүмкүнчүлүктөрдү бизге түзүп берип атат. Көрдүңүздөрбү? Жаңы алыш үчүн эле сиздер ошо бөлүк менен мындай кылып кыймылдатып аласыздар. Үстүндөгү аябагандай чексиз бул кете берет. Эч кандай мүмкүнчүлүгүн камтыбайт. Бул жактан сиздер пригласить людей дегенди кылып алсаңыздар болот. Мисалы үчүн зеркальный вид деген сыяктуу. Анан 3 точканы бассаңыздар, мисалы үчүн сохранить доску, мои доску, ушулардын баардыгы чыгат. Азыр биз ушу досканын бөлүгү менен жаңыдан баштайбыз. Мисалы үчүн могу жер жаңы доскабыз дейли. Бул жаңы доскага стикер керек. Добавить дегенди басып, сиздер мынакей бул жерин басып алсаңыздар стикер чыгат. Өңүн тандасаңыз болот. Өңү бар мынакей. 14 шрифт, 20 шрифт деген сыяктуу коюп туруп, мисалы үчүн план А деп коелу. Мисалы үчүн астына биринчи окуу. Мисалы үчүн меникин жазайын. Меники план F менен иштеймин. Жумуштарымдын баардыгын. Мисалы үчүн бизде иштеген жумуштарыбызда ар бирибизге план менен берилет. Мисалы үчүн мен комп 580 группасы деп мисалы үчүн. Экинчи биотех 56 группа. Үчүнчү химтех бар. Химтех 62 мисалы үчүн. Жаңа адис башталгыч класстардын курсу, мисалы үчүн жаңа адис деп койдум. Жаңа адис. Мынакей ошол сыяктуу. Анан бул жактан өзүңүз эмесин тандай бересиз. Көрдүңүз, клавиатура эмелерин тандап, андан кийин добавить. Эмне? Изменить, добавить дегенди бассаңыздар, бул жакта дагы кийинкиси чыгат, көрдүңүзбү? Бул жака мисалы үчүн эмнеси менен чыгып атат? Бөлүктөрү менен чыгып атат, көрдүңүзбү? Ушулардын баардыгын алып, мисалы үчүн удалить этем десеңиз, сиз өчүрүп таап келесиз, удалить этип саласыз. Мисалы үчүн бул жакта бизде мындай бөлүктөрү дагы бар. Чоңойтуп, аябай кандай кичинейтип, өзүңүздөрдүн каалагандай жасай бересиздер. 60-70% менен жасай берсеңиздер болот. Добавить, изменить, мисалы үчүн изменить этем десеңиз, изменить кылсаңыз болот. Добавить этем десеңиз, добавить. Үйдү көрсөңүз бул жак мисалы үчүн мындай нерселерди кантип жасайбыз? Мына мондай болгон нерселерди кантип жасайбыз десеңиздер, мынакей интернеттен сүрөт алып келсек дагы бул жака түшөт. Мынакей бул биздин плакатыбыз. Мисалы үчүн интернеттен флаг Кыргызстандын алалы, копировать этебиз. Мисалы үчүн муну копировать этели. Копировать картинку биздин сайтыбызга алып келип вставить этебиз. Вставить этилгенде дагы бул кадимкидей эле бул жака түшүш керек, маалыматтык бөлүк болуп. Ичине күтөбүз. Мынакей бул түштү. Түшкөндөн кийин муну менен
кичинейткен бөлүктөрү бар. Ошо кичинейткен бөлүктөрү менен өзүн кичинейтип алсаңыздар болот. Желектин биринчи мынакей могу жактан мынакей көрүп атасыздар. Аласыздар, бул жака алып келип коесуздар мынакей. Мисалы үчүн сабак өтөөрдү ушундай элерди пайдалансаңыздар болот. Мынакей сүрөттөрдү ушундай эле алып келип кое бересиздер. Мисалы үчүн рамкаларды алып келип коем десеңиз, рамканы алып келем десеңиз, могул жакта плюсту бассаңыз, сизде мындай болгон бөлүктөр чыгат, көрүп атасызбы? Мындай кылып белгилеп, ошол бөлүктүн эмесин дагы, шрифтин дагы мынакей караңыз. Кандай шрифттер менен, кандай калыңдыкта, мынакей көрүп атасыз. Мындай өңдөрү менен жасап алсаңыз болот. Мисалы үчүн рамкаларды колдонуп атканда маркерди, только HTC деген сыяктуу маркерди кызыл маркер менен азыр чиебиз бул жака, караңыз. Мындай кылып. Эми ушунун ичин толтурам десеңиз, могу заливканы басабыз. Заливканы басып, мындай караны басып койсоңуздар, мындай ичин баары кара болуп калат да, аныкычы. Мисалы үчүн мындай кылсаңыз, кара заливкасы. Анын ичине дагы сызамын десеңиз, мына көк, анын ичине сызамын десеңиз, кызылды пайдаланып, кызыл менен сыза берсеңиз болот. Мынакей көрүп атасыз. Ушул сыяктуу бул программада аябагандай көп мүмкүнчүлүктөр бар. Өзүңүздөр каалагандай жазып, ошол мынакей бул жакта үлгүсүн көрсөтүп берип атат. Үлгүсүндө ушундай мүмкүнчүлүктөрдү досканы онлайн, досканы эле онлайн форматка түшүрүп койгон. Ушуларды пайдалансаңыздар болот. Бул жакта 3 точканы баскандан кийин поделиться для деген, пригласить друзей, людей дегендер бар. Мисалы үчүн пригласить бассаңыз, бул жакта название бересиз, доскаңыздын аты. Мисалы үчүн сабактын аталышы эмне? Мен мисалы үчүн компьютердик окутуулар, компьютердик окуу, компьютер 0 дейм мен. 0 деп жазып коеюн. Бул жакта режим только просмотр дегенди галочка коесуздар да, сохранить басабыз. Түшүндүңүздөрбү? Андан кийин поделиться для деген жака сиздер могу ссылканы копировать этип алабыз. Скопировать и окуучуларга кетиребиз. Окуучуларга кетириш үчүн сиздер WhatsApp'тан бардыгын пайдалансаңыздар болот. Желекти копировать этип алдым окшойт. Мисалы үчүн бул жерде копировать, флаг түшүп атат мага азыр. Бул жака почтасын жазасыздар. Почтасын жазып, мисалы үчүн окуучуларды чакыртып аламын десеңиздер, окуучулардын почтасын жазып отправлять этип койсоңуз, бул окуучуларга данный бөлүгү түшөт. Бул жактан мисалы үчүн ставить изображение деген бар, мои доски, сохранить доски, эң аягында сохранить доску кыласыздар. И чыгып кетесиз. Мына создать новый дегенде сиздер ушуларды басып создавать этип, жаңы доска түзүп, мисалы үчүн 555 деп туруп мен доска ачтым. Бул доска мисалы үчүн мынакей караңыз. Ушундай доскаларды ачып алсаңыздар болот. Андан кийин мои доски дегенге кирсеңиздер, бул жака аты жөнү менен чыгып калат. Кийин удалить этип алсаңыз болот же башкаларга бөлүшсөңүз болот. Бүгүнкү сабакта жакты деген ойдомун. Баардыгыңыздарга ийгиликтерди каалайм. Бул тапшырманы да сөзсүз түрдө карап чыгасыздар деген ойдомун.